ишмердүүлүгүңүздөрдө мамлекет тарабынан, мыйзамдар тарабынан жергиликтүү бийлик Медиа кирбен уюштурган иш-чарада Баткендеги чек ара маселелерин чагылдыруу боюнча журналисттер менен бийлик өкүлдөрү жолугушуу өткөрүп, акыркы окуяларды талкуулады. Журналисттер чек арадагы абал курчыган учурда иштөө көйгөйлөрү, маалыматка жетүү оор болуп жатканын, иштөө шарты кыйындыгын айтышты. Эл аралык талаптар сакталган маалыматтарды жеткирүү, абал курчыган учурда өзүнө алып жүрүү, так маалымат менен камсыз болуусу. Ошондой эле талкууда айтылгандай чыр чыккан учурда расмий маалыматтар ыкчам жеткирилбей убакыттан утурганы айтылды. Бийлик өкүлдөрү баягы жасабайт, баягы шарт түзүп берет дегендечи. Шарт түзүп берсе болот эле, менимче. Мисалы жанакы эле жаңдала чыгып аткан айтпайбыз, оператив алардын маалыматын күтүү бизге 1-2 саатка чейин туура келип атат. Бул убакыттын ичинде интернетке блогер сыяктуу адамдардын баягы ушак айга окшош калпчын аралаш көп маалыматтар чыгып кетип атат. Анан кийин берки маалымат чыккандан кийин мындай айтканда көп деле мындай роль ойноп калып атат да. Ошон үчүн балким ушул медиа штаб түзүлүп калса, же болбосо такталган маалыматты ыкчам түрдө журналисттерге берип турган мындай бир мүмкүнчүлүк түзүлсө, менимче жакшы болот эле, ошо ишке ашса. Бирок ал үчүн бул мамлекеттик органдардын Баткен областында алар ушул медиалар менен тыгыз иштешүүгө кызыктар да болуш керек, даяр да болуш керек, билиш керек кантип иш алып барышты. Ошол жагынан дагы менимче аларга да окутууларды дагы жүргүзүш керек да. баштан кечирип келатат. Айрыкча ушундай убактарда башка бир социалдык чатан отслеживать этип, эмне болуп атат, кандай иш жүргүзүлүп атат, биздин в том числе аппарат тарабынан башка